Салам кичинекей угарман. Бүгүнкү жомогубуздун аты кумурска менен чегиртке. Жайдын жылуу күндөрү чегирткеге аябай жагып жатты. Ал эртеден кечке жашыл чөптүн үстүндө күндүн нуруна жылынып өткөргөндү жактырды. Кээде бир чөптөн экинчи чөпкө секирип, таттуу мөмөлөрдү жеп, кичине чырылда ырдап коет да кайра эле эс алганын улантат. Бир күнү баягыдай чөптүн үстүндө эс алып, ушундай жылуу, соонун жайдын күндөрүнөн жакшы эмне бар? Деп уктаганга даярданып баштаганда, жакын жерден оор дем алган бирөөнүн үнү угулду. Башын буруп караса, ары жакта кумурска чоң данекти эптеп түртүп келе жаткан экен. Кумурсканын жүгү оор, анан өзүнөн дагы чоң болгондуктан ал аябай чарчап калыптыр. Кумурсканы көргөн чегиртке каткырып күлөт. Эй кумурска, ушундай соонун жылуу жайдын күнүндө сен эмнеге иштеп жатасың? Аябай чарчап да калыптырсың, деп чегиртке боору ооругандай сурайт. Кумурска чегирткени көрүп, чекесиндеги терин сүртүп, бир аз эс алганы токтоп калат. Мен бул ишти бүгүн бүтүрүшүм керек. Данекти кеч киргенге чейин уяма алып барбасам болбойт, деп жооп берет кумурска. Аны уяңа ташыбай эле ушул жерден жеп сал да, деген сунушун айтат чегиртке. Тетиги жакка чейин убарып алып оор көтөрбөй, кел менин жаныма отуруп эс ал, данегиңди ушул жерден же, дейт чегиртке. Бирок кумурска эс алгысы келсе дагы чарчаганына карабай жолун улантат. Бул данекти мен азыр жебейм, кийинкиге сактап коем, деп жооп берет. Чөптүн үстүндө отурган чегиртке кайра каткырып күлүп, аз жерден кулап кете жаздайт. Ошондо сен эртеден кечке күндүн ысыгына карабай ары бери данектерди ташый бересиңби? Бирөөнү дагы жебей, эс албай, деп таң калып сурайт чегиртке. Туура айтасың. Чынын айтсам, күнүгө ушундай жумуш жасагандан мен дагы чарчайм. Бирок кыш келгенде тамак жок калат. Ошондуктан мен азыртан даярданып, көп тамак сактап койсом, кышкы суукта, карда, сыртка чыкпай, жылуу уямда курсагым тоок, маанайым жакшы жашай берем, деп түшүндүрөт кумурска. Чегиртке тегерегиндеги толтура жашыл чөптү, жерде жаткан ар түрдүү данектерди, даамдуу мөмөлөрдү карап, кумурсканын иштеп жатканын дагы деле түшүнө албайт. Ушунча көп тамак кантип эле жоголуп кетсин деп ишенбей коет. Кыштын келишине дагы көп бар. Азыртан эле сарсана болуунун кереги жок. Кел андан көрө, жайкы эс алуубузду уланталы, дейт чегиртке. Бирок кумурска аны укпай, өзүнөн чоң данекти түрткөн боюнча жолго түшөт. Кумурска, сен жөн эле убара болуп жатасың. Андан көрө эс ала берсең болмок, дейт чегиртке. Жок чегиртке, биз кумурскалар кышка эрте даярданганды жакшы көрөбүз. Кыш бат эле келет, тамактар бат эле жок калат, деп кумурска жооп берет. Кумурсканы узатып коюп, чегиртке кайра жылуу күнгө кактанып, жайдын ушундай соонун убагында кыш тууралуу ойлонуп эмне кылам? Андан көрө ырахат алып жата берейин, деп чегиртке жай такыр бүтпөчүдөй ойлонуп жатып уктап калат. Ошентип жайдын жылуу күндөрү дагы өтө берет. Чегиртке күнүгө ырдап, бийлеп, секирип ырахат алып жүргөндө, кумурска баягыдай эле уясына ар түрдүү тамактарды ташып, күнүгө иштегенин уланта берет. Бирок убакыт бат эле өтүп, жайдын жылуу күндөрү азайып, жалбырактар саргарып, аба ырайы муздап баштайт. Бул күз келгендин белгиси эле. Бир күнү эртең менен чегиртке тамак жейин деп тегеректи караса эле, баягы толуп жаткан тамактар жок. Даамдуу мөмөлөрдүн баары түгөнүп, талаалар боп-бош болуп калыптыр. Чегиртке тамак издеп жүрүп, узун кулак коёнго жолугуп калат. Коён, айтчы, толтура тамактардын баары кайда кетти, деп сурайт. Азыр күз келип, тамактардын баары жок калды. Жаныбарлардын баары кышка даярданып, тамактарды эбак эле уяларына ташып алышкан, деп узун кулак коён жооп берет. Ошондо чегиртке коркуп кетет. Талаада тамак жок калса, мен эмне кылам? Кыш бат эле келип каларын мен кантип билбей калдым, деп капаланат. Анан баягы уясына күнүгө тамак ташып иштеп жүргөн кумурсканы эстеп, балким ага барсам мага жардам берет, деп ойлоп чегиртке жолго чыгат. Көптөн бери тамак жебей күчү жок калган чегиртке кумурсканын уясына эптеп жетет. Кумурсканын уясынын жанына келгенде, чегирткенин мурдуна даамдуу тамактын жыты келип баштайт. Эмне тамак болду экен? Менин аябай курсагым ачты, деп кумурсканын эшигин тыкылдатат. Саламатсыңбы кумурска? Мен чегирткемин.
Аябай ачка болдум. Жегенге тамагым жок калды. Сен бир аз тамагың менен бөлүшө аласыңбы деп сурайм. Бир топко чейин кумурскадан эч кандай жооп болбойт. Чегиртке жайында тамак даярдагандын ордуна жыргап эс алып, эч нерсе кылбаганын эстеп уялып кетет. Бирок бир аздан кийин эшик ачылып, кумурска колундагы даамдуу тамактарды чегирткеге берет. Чоң рахмат сага кумурска, мага аябай жардам бердиң, деп тамактарды жеп курсагын тойгузат. Кумурска менен коштошуп жатып, баягыда сен күнүгө иштеп, кышкыга тамак даярданып жатканда сени шылдыңдап, колдобогонум үчүн кечирим сурайм. Сен эң туура иш кылып жатканыңды билбей калыптырмын. Эмки жайда мен дагы сага окшоп кышкыга тамак чогултам деп айтат чегиртке. Чегирткенин бул сөзүнө кумурска дагы кубанып, кол булгалап коштошот. Бүгүнкү жомоктун кайсы жери жакты атаңа же апаңа айтып бер. Кайрадан жолукканча жакшы тур кичинекей бөбөк.